Өткөн суткада 1437 кишиден коронавирус табылып, 568 бейтап айыкта. Ушуну менен илдет илештиргендердин жалпы саны 132 миңден ашты. Анын ичинен 113.212 бейтап айыкта акыркы 24 саат ичинде тилекке каршы вирус 9 адамдын өмүрүн алды. Ушуну менен көз жумгандардын жалпы саны 2046га жетти. Ооруга каршы эмдөө башталганына 2 айдан ашса да вакцина алгандар аз. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы 5-июлга карата өлкөдө 121.601 киши коронавируска каршы вакцина алганын маалымдады. Анын ичинен 81.174 адам вакцинанын экинчи дозасын сайдырган. Вакцинанын таасирлери кандай? Эмделген адамга COVID-19 кайра жугушу мүмкүнбү? Деген суроолор кыргызстандыктардын тынчын алган учурдагы эң маанилүү суроо. Химия илимдеринин доктору Асель Сартбаева маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде бул тууралуу төмөнкүлөргө токтолгон. Жер бетиндеги баардык адам эмделмейинче ковидтен арыла албайбыз. Ошон үчүн эмдөө абдан маанилүү. Ковидке канчалык көп киши чалдыкса, вирустун мутацияланышына ошончо көп өбөлгө түзүлөт. Вакцинага туруштук бере албаган түрдүү штаммдар пайда боло берет. Андыктан мүмкүн болушунча тезирээк баардыгыбыз вакцинациядан өтүшүбүз керек. Буга чейин ковидтен айыгып чыккандар да өздөрү кайрадан вирусту жугузуп алып, айланасындагыларга таратышы мүмкүн. Вакцина илдеттин оор формасынан коргойт. Кайсы препарат сайылганына, ар бир адамдын жеке иммундук системасына жараша вакцина канча бир процентке ковидтен сактай алат. Кайсы учурда ПЦР тест жаңылышы мүмкүн. COVID-19-ту аныктоочу ПЦР тесттин жыйынтыгы ката чыгып калышы толук мүмкүн. Адистер анализ туура чыгышы үчүн тест тапшырганга чейинки 3 саат ичинде тамактанбай, тишти жана мурун көңдөйүн жуубай турууну сунуштайт. Эгер анализ тапшыраар алдында киши суу ичип же чылым чегип койсо, вирустун кайсы бир бөлүктөрү жуулуп кетип, анализ башкача чыгып калат деген маалыматтар бар. Коомдук транспорт вирустун тарап кетишинин эң кооптуу жолдорунун бири. Вирустар аба аркылуу чүчкүрүп ышкырган учурдагы шилекейдин эң эле майда бөлүкчөсү аркылуу жугат. Бир нече иликтөөлөр көрсөткөндөй, грипп жайылып жаткан мезгилде коомдук транспортту көп колдонгондор 6 эсе ооруну көп жуктургандар. Мындан улам коомдук жайларда санитардык эрежелерди так сактап жүрүү күндүн талабы. Былтыр жана жылдын башында биз айтып аттык эле, жөтөл эң биринчи орунда турат. Анан температурасы көбөйгөндөр дагы аябай көп болот. Ошону коронавирус деп айтчу элек да. Азыркы күндө мутациянын көбөйгөнүнө байланыштуу, бул вирустун көп мутацияга мындай дуушар болгондо байканыштуу клиникалык симптомдорда кичине өзгөргөнүн байкап атабыз. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, COVID-19 вирусуна чалдыккандар 4-июлда лабораториялык жактан тастыкталган. 907 адамдын 471-и оорунун симптомдорун сезген эмес. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгон үчүн текшерилген кезде аныкталган. Жугуштуу оорулар боюнча адис Динара Сартбаева дельта деген Индия штаммы каптагандан тарта коронавирустун жыт, даам сезбей калуу, кургак жөтөлүү сыяктуу белгилери аз кездеше баштаганын белгиледи. Мында температурасыз эле вирус жугуп калышы толук мүмкүн. Демек, коронавирустун биринчи жана экинчи толкундарына салыштырмалуу симптомдор өзгөрүүдө. Вирусту дарылоо боюнча Бишкек жана Чүй облусунун шаарга жакын аймактарында 17 оорукана даярдалган. Аларда азыр 218 бош орун бар.